жалпыңардан суранарым. Менин айтайын дегеним ошо Кыдышаевичтин тарапташтарында түшүнөм мен. Анткени жакшылык кылган адамдарды, негизи эле жакшылык кылган адамдарды унуткум келбейт го. Кандайдыр бир кээ-бирки адамдарга подарка берип же кээ бирөөсүнө жакшылык кылып, ушундай бир өзүнүн бир эмелерин арнап койгондо ошол адамдар азыр эми чаң жугузбай, жок жакшы эле жакшы депчи. Ал адамды мен деле жакшы дейт элем, бирок Эдо, Питто, Вазелин, Сазелин дегендерди уккандан бери мен ал кишиге болгон мындай айтканда сый урматым кетип калган да, Кыдышаевичке карата. Мына кээ бир айтып атат, ой сүттөн ак, анан ой укмуш сонун, анан вообще мощный болупчу. Анан кече президентибиз досунун экөөбүз дос элек деп бир мындай айтканда боор уруп койду же өзүнүн бир достук эмесин мамилесин эме кылып койду. Анан кээ бирөө айтып албагыла, бул мына Садыр Нуркожоевич президенттик шайлоодон артка ушундай четтетиш үчүн ушундай кадамдарга барып атат, анан ак эле, так эле, сонун эле дегенди токтоткула. Мыйзам баарыбызга бирдей. Мына бүгүн бийликти басып алам деп айыпталып, анан кечинде эле футбольный полёдо жүрөт да. Аларың камакка алынбай эле, анын иниси деле камакка алынбай эле, мындай айтканда волёдо эле жүрөт мындай. Ошондо Аскат Жетиген деген биздин бир акын бар. Макуланда сөгүнүп алыптыр. Андай сөгүнгөнү трибунадан деле сөгүнбөдүбү Кыдышаевич? Анда ал чыгыш керек. Анда чыгарыш керек. Анда үй бүлөсү бар. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер суранамын. Деген бар. Тилекмат Куренов деген бар. Аны чыгарыш керек. Акыйкаттуулук болсочу. Тилекмат Куреновду чыгарыш керек. Канча деген айыпталып жана күнөөсү жок жаткандардын баары чыгыш керек да. Мына Камчы Көлбаевди ой атышты кылып туруп өлтүрүп салышты. Эмне кандайдыр бир себеп менен өлтүрдү, ким билет эми. Камчы Көлбаев жөнүндө айта турган болсок, дагы бирөө чыгат. Ой сен чорныйларга мынттиң, анан чорныйларга тигинттиң. Аллах күбө, мен ал кишини тааныбайм. Тааныган эмесмин, бирок канча деген адамдарды билем. Илгери өзүңүздөр билесиздер. Бизде акыйкатсыздык жок болчу, сотторго ишеним жок болчу, баары жеп, ичип, баары тең табакташ болчу. Ошонун кесепетинен анан карапайым эл, запкы жеген эл анан айла жоктон Көлбаевка кайрылышчу да. Ошо сотко ишенбестен ошолордун мыйзамына ишенип кайрылат эле, анан ошондой кулакка сиңири уго берип, бул жакшылык кылды, кече бизге муну кылып берди дегендерин уккан. Ошондон ал адамды мен сыйлайт элем да. Макул эми ал мыйзам бузуптур. Мына аттырышты, жок кылышты мындай айтканда. Бирок Көлбаев бир карапайым элди келип тоноп кеттир деген уккан эмесмин. Тигини тигинтип салыптыр деген уккан эмесмин. Кыркына деле бардым мен. Барып келдим, бир апанын ыйлаганын өз көзүм менен көрдүм. Сен алып берген продуктыларды до конца жеп элек болчумун да балам деп. Бир апа аябай ыйлады.
ага Чолпон-Ата шаарынан ушундай канча жыл бир уборщица болуп иштеген апа бир инвалид баласын багат экен эле. Ошого квартира алып бериптир. Акыркы кылган жакшылыгы ушундай экен. Булар деген кылган жакшылыктарын эч убакта коомчулукка чыгарган эмес. Анан мына мисалы элементарный азыр ажообуздун атын жамын алып деле канча дегени камалып атышат туурабы? Тиги жакты барып алып мынча миң бере кал, мынча миң бере кал болуп. Ал учурда деген коомчулукка мисалы Көлбаевдин баласымын деп эле каждый второй чыгып эле карапайым элди жана сыздатып ийгендер бар ооба. Алар коомчулукка кайрылган эмес да. Мени ушинтип атат Көлбаев камчы, ушинтип атат, сен балдарың келип мынтип кысып атат деген эмес да. Мейли дейлечи, ал жаткан жери жайлуу болсун ал кишиники. Аны өлтүрдү, кетирди. Бирок мен ал киши өлгөндө эсиңиздерде болсо ушунчалык ичим күйгөн болчу. Ошол эле Көлбаев менен жүргөндөр акырында тааныбайбыз, ой, жок, ким Көлбаев менен связанный болсо баары тең камалат дегендерди көрүп жакамды кармагам. Алла. Кече эле чай ичип, апасынын колун өп жүргөндөр бүгүн ушинтип тааныбайбыз деп калышабы депчи. Мейли, ал тема жабылсын дейли. Анан мен айтайын деп атканымдын сөздүн төркүнү. Ошол эле Көлбаевдин 700 квартирасы, эмне деген машиналары, ондай эмне деген үйлөрү, байлыктары алынды, ошолор гана. Канча отчет беришти. Кана ошолор. Пито, Сито, Вазелин, Эдо дегендердин үйүнөн, Эдонун үйүнөн 36 миллион табылып атат. Мен эмне деп ойлонушум керек анан? Бул Камчыбек Кыдышевич ошондо бир ворду өлтүрүп өзү официальный вор болуп алган болуп атабы ошондо? Иниси тетиңде байып кетип аткан болсочу. Анан келди дагы бийлик, бул акча менен бийлик любой адамды өзгөртөт экен да, менин оюм боюнчачы ушундай ойго келдим да. Хоть кандай болбо, хоть кандай адам болбо, бирок байлык менен бийлик любой адамдын көзүн май бастырат экен. И өзгөрөт экен адам. Байкап атам андайларды. Баягы кыйынчылык учурун унутат экен. Аны ким кылат экен? Карапайым эл өзүбүз кылат экенбиз. Мактап, жактап атып эле, ой, сонун, мощный, ой, биз красавчикпиз, ой, конкретныйбиз деп атып, сиз кыйынсыз, эркексиз, сиз деген чыныгы баатырсыз болуп атып, биз өзүбүз өзгөртүп эткенбиз да адамдычы. Баары жакшы дей бербестен, баягы урматтуу президентибиздин жакшы сөзү бар. Кемчиликтер болсо айткыла, ошондо силер мага жардам берген болосуңар деп. Ошол себеп менен ушул соттордун кемчилигин айткым келип атат да. Мына 4 жылга пробация, бул эмне жөн эле боштондук да, бул боштондук болот да. Анда ошол эле Куренов, ошол эле жана Аскат Жетиген дегендерди таланттуу балдар эми макул жаштык мастык кылыптыр, түшүнбөстүк болуптур, акчага кызыгып кетиптир Куренов. Анда ошолордун баарын эле чыгарыш керек мындай айтканда. Ошондо чоң кызматта жүргөндөргө мыйзам иштебей, анан карапайым элге эле иштейби дегенде менде ой туулуп атат да. Дагы бир ичим күйгөнүм, мен ушинтип дагы бир жолу сиздерге мына көрсөтүп берип атпаймынбы? Ушундай кереметтүү жерден мен балык кармайм. Мыйзамдуу түрдө мына удачкалар менен ушундай мыйзамдуу түрдө балык кармап ушундай мээримди салдырам да. Азыр мен өзүмдү пример кылайын да. Азыр тур экология милициялары келет. Эмнегедир ал келишет дагы чык кыла дейт. Силер бул биздин генерал Бороновдун приказы, бир эле Удунун чоң Каракол шаарынын ошонун приказы экен да. Чык болбойт дейт. А мыйзамда андай көрүлгөн эмес да. Бул жок экен андай, көбү менен кеңештик. Кеп анда эмес. Азыр мен 413 сом бул судака эгерде билетке төлөбөй отурган болсом, мени как будто бир террористтерди бир наша менен кармагандай эле да, ал тур экология милициясы алып кетип, оперлерин чакырып, өткөндө да ушундай болду. Алып кетип, чакырып, ушундай карапайым элге болгон мындай иштейт экен. Эмнеге ушундай чоңдорго мыйзам иштебейт деген суроо ушундай кечтен бери мен ушу балыкта отурбалы ойлонуп атам да. Ой жеп атат меничи. Эмнеге карапайым элге негизи эле мыйзам иштейт, а жанагындай аттуу баштууларга эмнеге иштебейт депчи. Канча деген миллиондорду жок кылды болуп атат. Отчет до конца берилген эмес. Факт
ой берки жана тарапташтар чыгып алып ой ак анан сүттөн ак болуп атат, анда эмнеге жана подчиненный Эдонун үйүнөн 36 миллион чыгып атат акча, эмнеге Камчы Көлбаевдин машинасы чыгып атат анын атасынын үйүнөн, жана бронированный канча миң, 400 миң долларлык машинасы беле, ошонун баары эле коомчулукка чыгып атпайбы? Бул мен ойлонуп чыккан жокмун да, туурабы? Анан туугандар, ошолорду ойлонуп алып ар нерсе ой жейт да.